Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Айнур Дыйханалиева, журналист, тілші, котормочу. Жана Кашкасуу айылынын тургуну. Жакында мына Табылды Акеровдун жана Камил Умаровдун Байтик жөнүндө, Бозбөлтөк жөнүндө интервьюлары чыккан. Ошолорду көрүп, сиз өзүңүздүн ошол интервьюлар жөнүндө жана дегеле айыл жөнүндө, Бозбөлтөк жөнүндө да пикириңизди айткыңыз келиптир. Эмне пикир болуп кетти? Саламатсыздарбы, урматтуу Нарынаев мырза, саламатсыздарбы? Нарын Энд программасынын ушул Назар Ньюс агенттигинин алдындагы ушул программанын урматтуу көрүүчүлөрү, көрөрмандары, угармандары, биормандары, сизге Нарынаев мырза эң алды менен чоң рахмат. Ушундай карапайым элдин өкүлү катары менин үнүмдү дагы угузайын деп программаңызга катыштырганыңыз үчүн. Мен жакында Табылды Акеров, ал өзү политолог, бирок ошол Бозбөлтөктүн маселеси боюнча эксперт катары катышкан экен. Андан кийин Камил Умаров деген аксакалдын чүй аксакалы, эми ал Кыргызстандын эле жалпы аксакалы да баарыбыздын. Ошол эки кишинин интервьюсунун уккандан кийин мен ошол Байтик айыл өкмөтүнө кирген, Кашкасуу айылынын тургуну катары, жергиликтүү ошол жердин тургуну катары өзүмдүн оюмду айтпай кое алган жокмун. Биринчиден, сиз дагы ошол Бозбөлтөк деп атап атасыз. Былтыр Байтиктин юбилейи болгондо, мааракеси болгондо дагы президент өзүнүн расмий сөзүндө Бозбөлтөк деп айтты, бирок ал Бозбөлтөк эмес, ал Басбөлтөк, пас жапыс деген мааниде келтирилген мааниси, географиялык аталышы ошондой мааниси, Басбөлтөк. Анан баса белгилеп кое турган нерсе, бул жер ал казыркыдай боп-боз болуп эле, балким элдер ойлойт, сиз деле ошондой ойдон Бозбөлтөк ошол деп, Бозбөлтөк ошон үчүн боп-боз болуп турган үчүн деп балким ойлоп ошондой деп атап аткандырсыз. Бирок бул жер мына жакынкы 60-жылдарда эле абдан гүлдөгөн жер болчу. Демек гүлдөр, кызгалдак, ар түрдүү кызыл, сары, жашыл, шалба, чөп, өсүмдүктөр, тал, даже жапалак арчалар өскөн, абдан гүлдөп турган тоо, шалба болчу. Ошол Басбөлтөк эле эмес, Басбөлтөктүн тегереги бул азыр могу Бишкектин чек аралары болуп калган чоң арык жер. Ошолордун баардыгы ошондой гүлдөп турган, жаздан баштап жап-жашыл, кып-кызыл, сап-сары, ар кандай сыя гүлдөр, абдан сонун экологиялык жактан алганда эле гүлдөп турган баягы тоодогу алыс тоолордо азыр балким алар деле аз калды, тилекке каршы антропогендик кийлигишүү менен биздин экологиябыз бузулду. Биздин дагы ошол кээ бир жерлерде элдин аягы, колу көп тийбеген жерлерде ошондой жерлер калды, сүрөттөрдөн көрүп жүрөбүз. Бул жер Басбөлтөктүн тегереги, Байтиктин Басбөлтөгүнүн тегереги да ошондой жер болгон. Мындай гүлдөп турган, укмуш суулары булага агып жаткан, жанакыл Камил аксакал, Камил Умаров аксакал айтып атпайбы, ошол жерде Байтиктин булагы бар болчу, мен билчүмүн ошол жерден агып аткан булакты деп, ошол жерде агып аткан суулардын эң чоңу болчу ошол булак, ошол деп. Анан эгер ошол аксакалды азыр деле көрсөтсө, ошол булак каерде, ак чүкен, менин оюмча ошол Байтик айыл өкмөтүнө караган айылдардын баардыгы эли жапырт чыгып ошол жерге, ошол булактын көзүн ачканга катышат баардыгы, чын көңүлү менен, чын өзүнүн дили менен, эгер көрсөтүп берсе. Сурайлы. Ооба, иншалла. Анан мындай маселе болуп атат да, Байтик айылы деп казыр Байтик айылы деп калдык, Байтик айыл өкмөтү деп калдык. Анан Умаров, Камил аксакал
ушул передачада сиздерге берген интервьюсунда башынан аягына чейин эле айтып атты. Орталыш депчи. Сиз көп деле түшүнбөй аттыңыз орталыш кайсы экенин депчи. Бирок орталыш деген айыл мурда ошо орталыш илгери сельсовет деп койчу эмес, айылдык совет, айылдык кеңеш деп. Ошол орталыш болчу аты. Анан ал кишинин ошентип атканын мен жакшы түшүнөм жергиликтүү тургун катары. Анткени Байтик бул улуу киши. Бул бүткүл жалаң эле чүй эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча ошондой бий болуп турган, башкарып турган абдан чоң даражадагы хан маанисинде алсак дагы болот. Ошондой чоң улуу киши. Ал кишинин Байтик бийдин атын ошол бир эле айыл өкмөтүнүн, бир айылдын эле аты менен чектеп койгон туура эмес. Булчу абдан туура эмес. Ал жанагы Камил Аксакалдын айтып атканын мен абдан кайта айтып атты, орталыш деп абдан жакшы түшүнөм. Мисалы үчүн Байтик Аксакалга Байтик бийге тоонун чокуларынан, эң бийик тоонун чокуларынан атын берсек ылайык. Мөңгүлөрдөн мына берилип атат. Араптарга. Кимдерге экени белгисиз. Мисалы үчүн араптарды эле балким кыргыздарга абдан көзү түз. Анын үстүнө биз мусулманбыз кишилердир. Бирок мындайда эми баягы мусулманчылыкта бар Аллахуме салли аля Мухаммедин ва али Мухаммед. Бул деген кыргызчага которгондо Алла Таалам ушул Мухаммед пайгамбардын үй бүлөсүнө жакшылык бере көр, абдан мындай ырыскы, берекет бере көр деген сөз да. Анан бирок бул маани ушул Мухаммед пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммед пайгамбарыбыздын үй бүлөсү деген бул ушул келмеде келтирилген үй бүлөсү деген маани, анын эле жалаң ошол саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммед пайгамбарыбыздын жеке үй бүлөсү деген сөз эмес мааниси. Бул мааниси абдан чоң, бийик. Ушул мусулман, ислам динин кабыл алган ар бир мусулман ошол биз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммед пайгамбарыбыздын үй бүлөсү катары эсептелебиз. Мына сиз дагы, мен дагы, жалпы кыргыз дагы. Анан жалаң эле ошол бир араптарга ошол чокулардын, мөңгүлөрдүн аттарын бериш керек деген жалаң эмес. Жалаң эмес. Азыр ушул сиз айтып араптар деп калганыңыздан айтып атам да. Мисалы үчүн Байтик бий абдан жакшы мусулман, эң туура мусулмандын эң жакшысы, ушул мусулманчылыкты абдан жакшы кармаган, элди мусулманчылык принциптери менен, мусулманчылык мыйзамдары менен башкарган абдан туура, адилеттүү бий болгон. Эң үчүн ошо Байтик бийге ошол бир ошол чокунун атын берип койгонго жарабайт. Сунуш кылыш керек экен. Да, сунуш кылыш керек. Сунуш кылыш керек. Эң туура айтасыз, Нарынаев мырза. Ошол жанакы Камил Умаров Аксакалдын ошентип жанынын түпкүрүнөн суурулуп аткан сөздөрүн мен абдан жакшы түшүнүп атам. Ал кайта орталыш деп атат. Анткени ал ошо бир жагынан кыргыз катары, бир жагынан жергиликтүү тургун катары, үчүнчү жагынан ошол Байтик бийдин тукуму, ошол алардын багып алган балдарынын бир эмес. Айырмасы жок, ошол өзүнүн жеке үй бүлөсүнө тиешелүү бар киши экен. Тем более ошол киши катары ошол Байтик бийге ошол бир гана айылдын аты менен ушинтип чектелип калбай калганына анын ичинен ошондой каршылык жаралып атат. Мен аны абдан жакшы түшүнүп атам. Анан эми мен бул маселеге деги эле тиеши сөз кылайын деген оюм жок болчу. Ушул тиги географиялык аттар боюнча, ат бериш боюнча сөз кылып калгандан кийин айта кетейин. Мисалы үчүн биздин Борбор шаарыбызда Киев деген көчө бар. Туурабы? Бар. Ак үйдүн жанында. Анан Москва көчөсү бар. Москва көчөсү бар. Москва көчөсүн мен туура эле көрөм. Москва көчөсү. Биз 70 жыл бир өлкөдө жашадык. Москва Советтер Союзунун борбору болду. Мына кийин сиз деле Москвада окудуңуз. Бир топ кыргыздын муундары кириллица менен окуп агарды, көгөрдү, билимге жетти, билимди өстүрдү, өнүктүрдү дегендей. Ал эми Киев көчөсү паритет болуш керек да. Мисалы үчүн Киевте Крещатиктин жанында ошондой
азыркы биздин Киевский көчөдөй узундугу дагы ошол Крещатиктин жанында Кыргыз көчөсү же Бишкек көчөсү болуш керек. Андай болбогондон кийин ушул Киев көчөсүн мен сунуш кылат элем. Москвада барбы Кыргыз көчөсү? Фрунзе көчөсү бар болчу илгери, азыр. Фрунзе ал башка, Михаил Васильевичтин көчөсү да. Ошондойбу, анысы. Бирок мен жанакы бир эмеде болгондон кийин илгери 70 жыл бир өлкөдө туруп, ошол СССРдин чоң державанын борбор шаары болуп калгандан кийин Москва көчөсүн мен туура көрөм, мисалы үчүн. Прагада мен билем, Кыргыз көчөсү бар. Мынакей. Менин куттуктоолорум. Ал кийин берилди да. Жок, совет мезгилде берилген. Совет мезгилде, биздин ал жетишкендик абдан жакшы. Кичинекей эле көчө, бирок Кыргыз көчөсү деп турат, жазылып турат. Да. Бизде Юлиус Фучик атындагы көчө бар, да. Вот паритетный ошондой болуш керек, туура, эң туура. Ал эми Киевде жок андай. Ошон үчүн Киев көчөсүн мен Кашкасулук чыган гений адам Мураталиев Бейшенбай деген болгон Кыргыз СССРинин ЦКнын катчысы болгон, секретары. Жогорку кеңештин спикер, азыр спикер деп жүрөбүз, илгери төрага дечи, жогорку кеңештин төрагасы болгон. Анан эң негизги кызматы министрлер советинин төрагасы болгон, азыркыча премьер-министр. Абдан Кыргызстанга абдан көп эмгек сиңирген ушундай гений чыган адам. Бейшенбай Мураталиев. Кашкасулук эме болгонго, ЦКнын катчысы болгон, 3-чү катчысы. 3-чү катчысы болгон. Авариядан, эмеден машинеси авария болуп каза болгон. Мырза, кечирип коесуз, мен ким менен алмаштырып алдым? Сүйүнбай менен, Акматбек Сүйүнбаев менен алмаштырып алдым. Министрлер кеңешинин төрагасы деп туура айтасыз. 3-чү секретарь болгон, идеология боюнча абдан чыган гений киши болгон. Да. Каза болуп калган ошондой күтүүсүздөн. Эмеде авариядан, кырсыктанда, автоавариядан тилекке каша жаш кезинде ошол 3-чү секретарь, идеология боюнча секретарь болуп турганда каза болуп калган. Анан ал кишинин ушул Кыргызстандын өнүгүшү үчүн салымы өтө зор. Ошол кишинин атын Киев көчөсүнө берип койсок эң туура болот. Ар кандай сунуштар бар. Сиздин да айтып жүрүшөт көп. Анан кээ бирлер айтат, атын өзгөртөлү десек, Украинадан каттар келет, силер ушундай көп жылдан бери аталып калыптыр, биз аны өркүндөткөнгө, гүлдөткөнгө жардамдашабыз деген сыяктуу бир каттар келген дейт. Москва көчөсү боюнча деле ошондой болгон дейт. Россиядан каттар келген деп. Анан ошон үчүн эми согуш бүтсүн, анан көрөлү дегендей болуп атат. Кудай сактасын, согуш бүтсүн, тынчтык орносун бардык жерде, ооба. Туура айтасыз. Дагы кандай ошол бас бөлтөк? Бас бөлтөк да, бас бөлтөк. Аябай казылып атат дейт азыр. Абдан казылып атат дейт. Табылды Акеров, политолог, өзү илимий кызматкер, ошол катышыптыр, эксперт катары, ошол жанакы жогорку кеңештин депутаттары жана башка жоопкерчиликтүү Кыргыз өкмөтүнүн кишилери менен чогуу катышыптыр, ошол жерге комиссияга барып, анан айтып атпайбы, барсак эчтеке жок. Жөн эле жатат, казылган жерлер, бүт оюлуп, тоолордун баары урап калган депчи. Аябай казылып атат дейт. Аябай акча үчүн ошондой болуп калды азыркы турмуш. Пайда алып келсе, а эмне бул жөн эле жаткан жер деп казып атышат. Ал жөн жаткан жер эмес да, бул бас бөлтөк, бул тарыхый, географиялык мааниге, географиялык жагынан дагы тарыхый объект катары дагы чоң мааниге кыргыздар үчүн. Нарынай мырза, сизге жомок, мага чын, мына жергиликтүү адамдар ошол жерде жашаган айтат. Мына ошол жерде чет өлкөлүк бир концессия дейби, чет өлкөлүк ишкерлер келип ошол жерден казып бир өндүрүш жасашат экен. Экологияга, биздин экономикабызга, биздин тарыхыбызга, биздин ар намысыбызга тийгизип жаткан абдан чоң терс таасири болуп атат, абдан чоң. Мынакей жакында суу маселеси көтөрүлүп атат. Дегеле тартыш болуп атат азыр. Тартыш болуп атат. Азыр өзгөчө мына 10 күн болуп калды го, суу маселеси тартыш болуп, ал жерде жогорку кеңеште дагы
талкуулашты, чакырып алып, ошол тийиштүү, жоопкерчиликтүү чиновниктерди, алар айтты, ушул жер алдындагы суу азайып кетиптир деңгээли, ошол себептен деп. Мынакейин жергиликтүү калк мындай деп атат. Ошол жерде жанагы бас бөлтөктө, жанагы өндүрүш болуп аткан жерде абдан жапайы түрдө күндүз ошол жерде ошол өндүрүшүн жасашат экен, жапайы мындай абдан ушундай эрежелерди сактабай, эч кандай мыкаачылык менен, жырткычтык менен ушундай жаман түр менен, жаман жол менен ошол жерден өндүрүш жасашат экен, сиз айткандай акча табышат экен. Анан кечинде ошол жерде иштеп аткан чет өлкөлүктөр дейт. Кандай чет өлкөлүктөр экенин мен билбейм. Ошо жергиликтүү билген адамдар билишер. Кечинде дейт, эч нерсе калбайт дейт, ал жерде эчтеке калбайт дейт. Кандай калбайт деген эмне? Эч ким калбайт дейт. Как будто баары кетип калышат. Кандай ошо таң калыштуу дейт да, мындай дейт. Жер астында казып алып, алар өзүнчө шаар дейт жер алды. Ал жерде өзүнүн суусу бар дейт. Суу түтүктөрү менен жердин алдында үй, өзүнчө шаар дейт. Бүт барып ал жерде дүкөндөрү да бар. Үйлөрү, кадимкидей үйлөр, мисалы үчүн биз кандай жердин үстүндө кандай жашап атсак, алар да ошо жер алдында өзүнчө шаар дейт. Алардын канча аймакка ошондой жайылып кеткенин эч ким билбейт. Анан балким жашыруун түрдө туннелдер казып алып, ол жерде стратегический объекттер бар. Мына водозабор, тиги суу алгыч станция турат так маңдайында. Башка стратегиялык объекттер бар. Ошол туннелдерди казып, балким ушу Бишкекке жетип калды. Аны ким, кандай далили бар? Жөлө сөз да балким. Жок, сөз эмес. Сөз эмес, ошо жергиликтүү элдер ошондой абдан божомол, балким. Божомол эмес, ошол. Кандай бир сүрөттөр барбы же? Эми менде жок, Нарнаев мырза. Билесиңер, тартып алган бирөө ушу сүрөтүн көргөм деген же видеосун көргөм деген сыяктуу. Аны элдин баары эле билет экен. Бийликтегилер билет экен. Эмне анан элдер возмущаться этсе, элдер мындай өздөрүнүн баягы ишинен чыккан ушундай нааразылыктарын билдирсе, бийликтер менен макулдашылган деп коет экен. Ал жерде өзүнчө шаар дейт. Кандай ошол туннелдер, мисалы үчүн шаар өзүнчө макул болуп, анан туннелдер каягына кетип атат. Жашыруун түрдө. Көрбөгөндөн кийин аны жоло шаар бар экен деп айтыш кыйын го. Ал жерде баары бар. Өздөрүнүн дүкөндөрү бар, казинолору бар ичинде. Өзүнчө шаар бүт ошол жерде кадимкидей электр энергиясын, линиясын киргизип алышкан дейт. Электр энергиясы, суусу, ишыгып кандай жер үстүндө кандай адамдар, кандай шарттар менен жашап атса, ошондой, так ошондой ошол жерде шаар кылып алып жашап атышат чет өлкөлүк жумушчулар. Кайсы чет өлкөлүк экенин мен билбейм. Анан жанакы жогорку кеңешке, мына тиги жогорку кеңештин төрагасы айтты го, биз тиги мөңгүлөрдү ушул жерде отуруп алып тиги талкууласак эле мөңгүлөр эрип кетмек беле деп. Баары бир эчнеси өзгөрбөйт. Азыр элдин баары, жер жүзүнүн баары тескерисинче мөңгүлөр эрибесин деп тилеп атышат. Орустар айткандай, не гневайте Аллаха, не гневайте Бога. Жер жүзүндө экологиялык маселе бузулган. Ошол жанагы бүт дүйнө боюнча жарым градуска жогорулап, жер жүзүндөгү орто температура, ошондон мөңгүлөр эрип, жанакы экологиялык катастрофалар, ар кандай кырсыктар, ошондон деп айтып атышпайбы, бул жанакы глобалдык ысык болуп атат деп. Анан элдин баары ушул мөңгүлөр эрибесе экен деп тилеп атышат. А биз тескерисинче отуруп алып, ушу мөңгүлөр эрисе экен деп тилешибиз керек. Жок, биз аны талкууласак бир нерсе өзгөрүп кетпек беле дейт. Талкуулаш үчүн түзүлгөн да жогорку кеңеш. Албетте. Бир чечим кабыл алыш үчүн. Чечим кабыл үчүн, маселени чечиш үчүн. Мамлекеттик маселени чечиш үчүн. Бул суу маселеси, бул деген маселенин маселеси да. Ал төрага айтып атат, биз ушундай талкууласак мөңгүлөр эрип кетмек беле, анан жанакы жер алдындагы суулардын деңгээли көтөрүлүп кетмек беле деп атат да. Биз кайра ошол кубанышыбыз керек, ошол мөңгүлөр эрибей жаткандыгына. А жанакы жер алдындагы суулар эмне үчүн деңгээли түшүп кетти? Ошол жанакы пас бөлтөктө бүт шаар, жер алдынын баары шаар болуп, алар бүт жанакы пайдаланып атат, бүт бузуп атат.
бүт бузулат, жер алдында бүт шаар болгондо бул эмне демек? Ошол жер алдында шаар бар, ошол шаар мисалы үчүн ошол жер алдындагы жанакы суу чогулат да, анын өзүнүн жаратылышы бар да, кандай ал жерде жер алдындагы суу кандай болот? Жер алдындагы суу жанакы жердин кыртышы менен жердин кыртышынын алдындагы суу өткөзбөгөн катмардын ортосундагы чогулган суу. Алар ар кандай жол менен пайда болот. Негизинен жаан чачындан, кардан, тегерек четтеги жанакы суулардан, өзөндөрдөн, дарыя, көлмөчөлөрдөн, ошолордон пайда болуп, ошол жерге чогулган суу. Анан эгерде ошондой жер алдын касып алып шаар куруп атса, ошол жер алдындагы шаар, ошол жер алдындагы суунун жанагы бузулуп, талкаланышына алып келди. Мына жанакы суу боюнча суу жетишпей Бишкек шаарына суу жетишпей жаткандыгынын негизги себеби ошол. Эми бир нерсе болсо дагы ал жерде, мен билбейм, барбы жокпу, эми мүмкүн түнөп алыш үчүн бир нерсе жасагандыр, балким тиги алыска үй жакка барып отуруп ошол жакка жатып алалы дегендей кылып, балким кичинекей бир нерселер болушу мүмкүн, бирок шаар дегенге мен ишенбейм. Ошон үчүн айтып атам, сизге жомок магачын ал жерде жергиликтүү калк иштебейт экен, ал жерде ошол чет өлкөдөн келген жумушчулар иштейт экен. Аларга мисалы үчүн жердин астын касып алып шаар кылып жашаган табигый нерсе экен. Мисалы үчүн кыргыздар андай жашай албайт, алар үчүн ал табигый нерсе экен. Ал жерде мисалы үчүн эчтеке төлөшпөйт. Ал жерде бекер жашашат. Жумуш бергендерге дагы экономия чоң үнөм. Үстүнө деле вагончук коюп жашагандар бар, дагы деле төлөбөйт болчу да баары бир. Ким билет, бирок ошол маселе ошондо болуп атат. Булар жер үстүндөгү паспөлтөктү бузуп, тоолордун баарын кыйратып, уратып, абдан чоң терс таасирин берип атат. Экологияга дагы, биздин тарыхый объектибизге дагы, биздин ар намысыбызга дагы. Экинчиси, биз көрбөгөн жердин алдындагы жанагындай шаар куруп алып, абдан чоң терс таасирин тийгизип атышат. Жанакы суу, жанакы мисалы үчүн грунтовой суу деп атпайбы, ошол жанакы жер кыртышынын алды менен жанакы эң биринчи суу өткөзбөгөн катмардын ортосундагы пайда болгон суу. Алар абдан көп убакытта ошондой пайда болот да. Абдан көп убакытта пайда болот. Анан ошол жердин баары талкаланып, суу жетпей жатканынын себеби ошондой. Алардын баары ошондой талкалангандан кийин алардын калыбына келиши абдан көп убакытты дагы башка табигый шарттарды талап кылган абдан чоң процесс, абдан чоң. Канчалык бузулду тоо? Канчасы бар, канчасы жок азыр? Мен аны айта албайм. Табылды Акеровду дагы бир жолу чакырып сурасаңыз болот, ал эксперт катары катышыптыр. Ал айтып атпайбы, ушундай тиги өкмөттө ошого кызыктар кишилер бар экен, анткени ошол жерде алар түздөн түз эле, көзмө көз эле, в смысле ачык эле ошолордун таламын талашып атты. Тескерисинче биздин таламыбызды талашпай, ошолордун таламын талашып атты. Анан Акеров ошол эксперт катары өкмөттө болгон жыйынга официалдык расмий чакырык менен барайын десе, аны тизимеден чийип салып, аны киргизтирбей жатат. Эмне үчүн? Значит, демек анын айтканы жанакы өкмөттө ошого кызыктар кишилер бар. Ал кызыктар кишилер болгондо, демек ал бул мен аларды кыргыз деп эсептебей калдым. Кыргыз болсо эгерде тескерисинче кыргыздын жерин, кыргыздын элин коргобойбу, кыргыздын кызыкчылыгын, экологиясын, жаратылышын, биздин ар намысыбызды, биздин ошондой тарыхый жерлерибизди колдобойбу? Эми акча баарын чечип алды да азыр. Ал туура эмес. Эгерде жалаң акча болуп калса, мен аларды кыргыз деп эсептебейм, ошондой өкмөттүн ошондой жоопкерчиликтүү чиновниктерин, кызматкерлерин. Бул абдан чоң маселе. Ошол жакта жашаган эл бир мындай уюм түзүп, же бир талкуулап эметкендериңер барбы? Элдин баары мындай да, азырчы ошол биз тарапта Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы айылдар, жалаң эле Байтик айыл өкмөтү эмес, бул жакта Таш дөбө айыл өкмөтү бар, башка бар. Ошолордун баардыгынын көйгөйү азыр талкуулап аткан эле мындай. Азыр тоолордун баарын, жайыттардын баарын
кайсы эч ким биз тааныбаган билбеген бир эме дейт, өздөрүн бизнесмен деп айтышат дейт. Ошолор баары келип эле басып ошол жерлерге объект куруп, ар кандай эс алуучу жай, лагерь, тиги бу деп куруп алып, бизди малыбызды жайганга жер калбай калды дейт. Анан биз малыбызды, 3 коюбузду, 2 эчкибизди айдап каяка барабыз дейт. Алар айтат дейт, Сусамырга баргыла. Биздин ошол жергиликтүү кишилер айтат, 3 коюбуз, 2 эчкибизди барып Сусамырга бардык дейлик. Это өзүн өзү актабайт. Анан ошо Сусамырдын эли бизге эмне жай берип коймок беле деп. Анан ошол Байтик айыл өкмөтүнүн бир артыкчылыгы бар экен. Байтик айыл өкмөтүнүн ошол баягы илгерки советтер учурунан калган Сусамырда жайыты бар экен. Официально, расмий түрдө ошол Байтик айыл өкмөтүнө чегерилип калган. Анткени илгери билесиз, ал жерде ашуу бар болчу, эл катташып турган, ошол жер ошо биздин жер катары эсептелчү илгертен эле. Анан советтер учурунда ошону эске алышып, ошол биздин ошол илгери Орто Алыш айыл өкмөтү деп койчу, сельсовети деп, азыр Байтик айыл өкмөтү ошол жерлерге, ошол айылдарга, ошол Азыр барбайбы ал жака? Жок, бар экен, расмий түрдө бар. Каттабайбы? Эл каттайт, бирок баягы илгерки советтер учурунда, илгерки советтер союзуна чейинки баягы революцияга 1917-жылдагы революцияга чейинкидей каттап тургандай баягы жайлоодо андай эмес. Анан кийин советтер учурунда дагы ал жака барып малды ошол жака айдачу жайында андай да эмес. Азыр баягы ар кимдин малы коллективдүү эмес. Ар кимдин малы өзү болуп, чарба болуп калган үчүн ал жака чанда бирөөлөр барат, балким көп бир коро балким койлору, малдары болгондор. Мисалы үчүн жанакы айтып атат элдер, биздин бир уюбуз, бир музоо ашып кеткенде 5 эчки, 2 коюбуз бар условно. Ошону айдап алып биз Сусамырга макул жеттик дейлик, бизге ал жерге мисалы үчүн Байтик айыл өкмөтүнө карабаган башка чет жакалардагы айылдардын кишилери айтат да, андай туура эмес. Эмне үчүн бизди өзүбүздүн жайыттарыбыздан кууп, эмне десе дейт, биз бул бийлик менен келишкенбиз. Ушу бизге бийлик уруксат берди, ушул жерлердин баарын силер басып алгыла, ушул жерге бүт объект кургула депчи. Бул абдан басып алгыла эмес, ошо бир иштетүү үчүн бир чын эле ишкерлик бир нерселер бардыр. Анын үчүн жергиликтүү эл менен бир келишиш керек. Албетте. Анан бизге келин болот, мага эми кандай жеңе болуп калат го, ошол коңшу айылдардан да, тиги мисалы үчүн тиги Таштөбө жактан өзү Кочкорлук. Анан 40 жыл илгери бул жака өзү медсестра, абдан жакшы опыт, тажрыйбалуу, бизге келин болуп келген, мага бир четинен жеңе болуп калат. Эми баягы айыл катары да, коңшу айылдан. Ошол айтат, менин төркүндөрүм дейт, Кочкордон. Ушундай бир болуп, Кочкор элинин малын жайдыртпай, силерде Жумгалга жайгыла деп, Жумгалдын эли биз өзүбүздүн малыбыз бар. Силер эмне үчүн Кочкордун малын алып келип Жумгалга жайышыңар керек деп, эки элди кабыштырышкан дейт, ушундай кадимкидей. Бизди да азыр ушундай кылып атышат деп, абдан ушу жана сиз сурап атпайсызбы, кандай барбы ушундай тиги жергиликтүү эл чогулуп кандайдыр бир чара колдонууга уюшкандар деп. Кийин ошол маселе абдан катуу талкууланып атат. Маселеси ошол. Элдин арасында. Ооба, элдин арасында. Анан сиз билесиз, кайсы 2010 жылдардын тегерегинде ошол мисалы үчүн эң жер боюнча үлүш жер, үй там сала турган жерлер абдан көп эл ошол маселе боюнча абдан жапа чеккен эл ошо шаардын үстү түштүк тараптагы айылдарда болгон. Анан ошол боюнча бир илгерки экс депутат ким, Карганбек Самаков дагы менин оюмча ошол абдан бир кылмыш иши козголуп, соттолуп бирдеке болуп жүргөн. Ошондо момундай маселе болгондо бүт ошол жерде ошол айыл өкмөтүнөн чиновниктер ар кандай мынакей кишилерге келип, мынакей силер могу үлүш жериңерди, жанакы там салганга алган жерлериңерди мына бүгүн саткыла момундай баага, болбосо эртең өкмөт алып коет, мамлекет.
мына ушундай указ чыкты, кагаз чыкты, эртең алып коет, бекер алып коет, конфискуют. Мамлекет конфисковать этет. Мына бүгүн могул бага сатып калсаңар, мына силердин бактыңар деп, анан элдер айтат, ушинтип өкмөттөн кишилер келип атса, официальный ушундай кишилерди ээрчитип алып, биз ишендик дейт. Көрсө бизди ушундай баягы сокур тыйынга саттыртып, бизди ошондой эме кылгандыр, жанагындай алдап, мошенническая схема болгон турбайбы деп көп эл иман барын териштирip азыр ошол кайрылып келип атат. Ошол сиз айтып атпайсызбы, эмне маселе талкаланат ошол жерлерде элдин арасында деп. Ошол экинчи маселе ошол болуп атат. Үймөй кыдырып ошолор келип атат дейт. Азырбы? Азыр ошол кайталанып атат, ошол схема кайталанып атат дейт. Мына саткыла, эртең алып коет жериңерди. Өкмөт конфискует деген, мамлекет конфискует этет. Ошентип сурашат экен, эмне үчүн десе, алар жооп бере албайт. Бирөө бирдеме деп койсо эле ишенебиз керекпи ошого? Ошол массовый болот. Бир эки гана мындай ушундай окуя эмес. Бул массовый түрдө болуп атат. Ошондой абдан терс маселелер болуп атат. Буну мен айтайын деген оюм жок болчу, мынакейин сиздин сурооңузга жооп атат. Биздин убактыбызда бүтүп калдыр. Анан суу боюнча мынакейин. Сиздин интервьюлериңиз Камил Аксакал, Камил Умаровду мисалы үчүн чакырып дагы бир жолу ошол жанакы эмени булакты көрсөтүп койсоңор, баарыбыз ушул айылдагы элдин баары чыгышат экен ошол булактын көзүн ачканга деп. Мүмкүнчө эле жазаш керек. Да, ошентсеңиз абдан сооп иш кылат элеңиз. Абдан чоң сооп иш кылат элеңиз. Ооба. Бул жерде аяктайлы, да кандай бир кыска бир нерсе. Да, кыскача эскертип койгонуңуз жакшы болду. Мынакейин менде эмеде эменин жаратылыш же табигый ресурстар жана экологиялык анан көзөмөлдөө министрлиги ошол 2040-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын улуттук суу стратегиясын жазып, анан президент Садыр Жапаров 10 февралда быйыл 23-жылы 10 февралда өзүнүн жарлыгы менен указы менен кабыл алыптыр. Мен ушул маселе боюнча президент Садыр Жапаровду сотко берем. Анткени мынакейин окуңуз, могу жерде эмне деп жазылып турат. Площадь территории Кыргызской Республики составляет 199,9. Миң болуш керек, тысяч болуш керек. Бизден 200 миңге жакын 199 бүтүн миң. 19, да, 200 миңге жакын чарчы километр жерибиз бар. Президент Садыр Жапаров мына өзүнүн указы менен 10 февраль 23-жылы кол койгон. Биздин Кыргызстандын ушул 200 миң чарчы километр жерибизди 200 километр чарчыга айландырып атат. 200 километр мына Бишкекте. Бул жолу эле ката кетип калган го. Жок, бул деген атайын жасалган стратегия мына. Атайын жасалган. А бул кантип анан президент кол коюп атат. Мынакейин Бишкектин аймагы территориясы где-то 170 квадрат чарчы километр. Демек, дагы бир ушул Бишкекке дагы бир чоң ПГТнын. Эки Бишкек. Жок, эки Бишкек эмес. Мынакей. 1,5 Бишкек. 1,5 да жетпейт. Мына Бишкек 170 километр, ар жагы бир 29-30 чарчы километр бир чоң айылдын же бир ПГТнын кичинекей территориясы. Бул жер кайсы жер экенин билбейбиз, анын үстүнө дагы билбейбиз. Ушул Бишкекти, ушул чегерген 200 квадрат километрге, чарчы километрге чектеген Кыргыздын территориясы, Кыргыз Республикасынын территориясы кайсы жер экенин билбейбиз. Ушу Бишкекпи же Ысык көлдөгү Жапаров, бул президент Садыр Жапаровдун туулган жериби же кайсы жер билбейбиз. Ошол так айтсын, кайсы жер ушул Кыргызстанга чек. Даярдап атканда 200 миң дегендин ордуна 200 чарчы километр деп коюптур, аны текшербей кол коюп коюшкан. Улуттук стратегия. Улуттук стратегия. Ката, чоң ката, да. 2040-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын улуттук
улуттук суу стратегиясы деп атат. Ага президент 10 февраль 23 жылы мына жакында эле кол коюп атат. Демек бул президент өзүнүн жардыгы менен Кыргызстандын 200 чарчы километр, 200 миң чарчы километр жерин 200 миң эсеге миң эсеге кыскартып атат. Миң эсеге кыскартып атат. Бишкектин жанындагы кичинекей бир ПГТ же болбосо бир чоң айыл. Президент айтсын сотто. Ошол кайсы жерге чегерди? Сиз сотко бергенче муну оңдоп коюшат, эме жок болуп калат. Маселе жок болуп калат. Ооба. Да, ошондой. Анан тескерисинче баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, уурусу күч болсо ээсин доого жыгат болот. Жанакы эме болуп атат. Урматтуу Айып мырза, гениальный режиссер Леонид Гайдайдын Иван Васильевич меняет профессию деген киносу бар эмеспи, комедия. Ошол жерде дагы бир Леонид Куравлевдун Милославский ролун аткарган ошол Куравлев Милославский. Ты что? Он еще хлеще выражается. Ты что, такой-то, такой-то самозванец и от царя народным добром народные земли разбазариваешь? Он еще хлеще это выражается. Вот ошол иллюстрация болуп атат. Ну, макул. Муну мен оюмча ылдам эле оңдоп коюшат, андан маселе деле чыкпайт экен. Бирок ката кетирген жакшы эмес, текшериш керек кандай нерсе. Бул атайын кетирилген ката. Атайын эмес го. Атайын кетирилген мына сууну жанагынтип жер астындагы чет өлкөлүк, каяктан келген чет өлкөлүктөр, эмне чет өлкөлүктөр эч ким билбейт. Балким алар мына стратегиялык объект так маңдайында суу, эң коркунучтуу стратегиялык объекттердин бири жанакыл водозабор станциясы. Так маңдайында Паспелтөктүн, Байдиктин Паспелтөгүнүн так маңдайында. Андан башка стратегиялык объектилерди айтпайлы. Маселелер көп. Абдан көп. Бул жерде экологияны ушунчалык кыянаттык менен элди, жерди, тарыхты, биздин ар намысыбызды тебелеп атат. Бийликтердин жардамы менен, бийликтегилердин кайдыгерлиги, балким кайдыгерлиги дагы бирок кыянаттыгы менен деп мен эсептейм. Эгерде ушундай, момундай улуттук стратегия башка өлкөлөрдө кабыл алса, президент өзү эле арызын жазып отставкага кетет. Ката кетиптир, аны оңдоп коюш керек. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Дегеле мындай жаратылышка мамиле башкача болуш керек. Албетте. Рахмат сизге. Бизде конокто Айнур Дыйканалиева болду, журналист, тилчи, котормочу жана Кашкар суу айылынын тургуну. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар. Рахмат.